Кепилдик фонду 2016 бери ишкерлерге 1 миллиард 400 миллион сомго жакын каражат кепилдик берди. Учурда бизнес үчүн насыя алуунун бир канча жолдору бар. Келечектүү долбоорлор кечиктирилбей каржыланат. Бирок айрым учурларда насыя алуу үчүн мүлктү күрөөгө коюу маселеси түшүп жаратат. Фонд дал ушул жагдайды эске алып түзүлгөн. Күрөөгө коюлга турган мүлк жок же анын баасы арзан болуп жатса, кепилдик фондунун каражатын пайдаланууга болот. Өндүрүштү быйыл гана баштаган ишкана күнүнө 1,5 миң түгөй бут кийим даярдайт. Жабдууларды сатып алууда аз эмес каражат сарпталган. Насыя алууга кепилдик фонду көмөктөштү. Общий 200 миң доллар алганбыз. Анан кредитке залогко акча жетпей, анан кепилдик фондко кайрылганбыз. Алар бизге гарантия берип, 50 миң доллардан 100 миң долларга чейин гарантия беришип, ошолор аркылуу биз акчаны алып калдык. Өтүк, галош, өтүктүн 3-4 түрү бар бизде. Галоштун да бир 5-6 түрү бар. Өзү 80% Кыргызстандын өзүнүн ичине кетет. Анан азыр экспортко Россияга чыкканбыз. Жайында ошо өтүктөрдү жөнөткөнбүз Россияга. Анан тышкары бизге ушу Казакстандан келип көп алып кетишет. Эгер бизнес план так иштелип, өндүрүштү жандандырууга аракет көрүлүп, бирок насыя алууда имараттын баасы күрөөгө коюуга ылайык келбесе, кепилдик фонду жардам берет. Аталган каржы мекемеси түзүлгөн 2016 бери 1 миллиард 400 миллион сомго жакын каражат кепилдик катары берилген. Анын 60% аймактарда күрөөгө коюлган. 2016 бери 1 миллиард 339 миллион сомго 753 кепилдик берилген. Анын жардамы менен ишкерлер 4 миллиард 647 миллион сом насыя алышкан. Күрөөгө кепилдик катары берилген каражаттын 40% же 532 миллион сому Бишкекке туура келет. Чүй областындагы ишкерлер үчүн 239 миллион сом, Ош шаарында 76 миллион, Ош областында 115 миллион, Баткенде 48 миллион, Жалал-Абадта 83 миллион, Нарында 73 миллион, Таласта 57, ал эми Ысык көлдө 116 миллион сом кепилдик катары берилген. 1 миллиард 400 миллион сомго кепилдик берсек, ошонун 800 миллиону кайрылып берди. Бизде проблемный жет эле ишкер болду. Аларга биз 2 миллион 200 миң сом банктарга кепилдик катары төлөп бердик да. Бул эгерде мындай алсак 0,18% эле да, аябай эле төмөн. Кепилдик фонду өлкөдөгү 12 банк менен кызматташат. Өнүктүрүү фонду кепилдик фонду менен кызматташуунун алкагында алгачкы долбоорду ишке ашырууда. Айыл чарба багытындагы ишканага 200 миллион сомго жакын каражат насыя катары берилип жатат. Кепилдик берүүдө дал ушул агро өнөр жайы жана кайра иштетүүгө, ар кандай түрдөгү продукцияны өндүрүүгө, тигүү тармагына, товарын экспортко алып чыккан ишканаларга жана аймактардын инфратүзүмүн жакшырта турган долбоорлорго артыкчылык каралган. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.